بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إليك اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا وتمم بخير. Сөзімді шексіз, мерімді жана шенімсіз райымды болған Аллах Тааланын ысымынан баштағандан кейін бүткіл аламдардың Раббысы болған, бүткіл аламдардың жаратушысы, бүткіл аламдың падышасы болған Аллах Таалаға чексіз мақтауларды айтқанымыздан кейін бізден сүйікті пайғамбарлардың ең ақырқысы бірақ Аллахтың алдында ең қадір барқты сүйікті жарокер пайғамбарымызға жана пайғамбарымыздың көз қуанышы болған пайғамбарымыздың үй бүлесіне Әл байтқа жана пайғамбарымызды көріп иман келтірген пайғамбарымыздың сахабаларына, аның бас сауында тұрған Абу Бакр, Умар, Усман, Али разияллаху анхуларға Аллах Тааланын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен бейшелеринин саламы болгон Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Аллах Таалам барыңыздарга тынчтыгы, Аллахтын ырайымы жана берекеси баарыбызды уруулаган болсун. Бүгүн сиздер менен сүйлөшө турган, талкуулай турган темабыз дагы бул жеңиш жана тынчтык, аманчылык жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Чындыгында бул тынчтык биздин динибиз дагы ислам дини, тынчтыктын дини. Мына ошондуктан дагы ар бир мусулман бири-бири менен саламдашкан кезде дагы Ассаламу алейкум, Аллах Тааланын сага тынчтыгы болсун, Аллахтын сага аманчылык болсун деп бири-бирине дуа иретинде тилек, максат айтуу менен саламдашабыз. Мына ошондуктан дагы бул дуа менен саламдашуу болгондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын убагында эле пайгамбарыбыздын дуасы сөзсүз кабыл болоорун билип, пайгамбарыбыз менен келишим кылып жашап жаткан жөөттөр Мединада пайгамбарыбызды көргөн кезде келип атайын пайгамбарыбызга кээде салам айтышат эле. Пайгамбар саллаллаху ошол кезде жанына келип пайгамбарыбыздын ошол ва алейкум деп аларга дагы ошол Аллахтын тынчтыгын тилеген учурлар болот эле. Пайгамбардын жанына келип жөн эле чүчкүрмүш болуп пайгамбарыбыздын дуасын алганга аракет кылган абалдар болор эле. Демек, исламда сиз менен биздин бул динибиз ислам дини, салам бул тынчтыктын дини дегендей, ошондуктан тынчтык бул Аллах Таала тарабынан берилген чоң немат. Мына ошондуктан бул дүйнөдө дайым өдө ылдый, оош кыйыш жашоонун ар түрдүү абалдары жашообузда болуп турат. Мына ошондуктан дагы жашоодогу эң бир оор абалдардын бири бул душман менен беттешкен учур боло турган болсо, ал эми анын акыбетиндеги эң бир адам кубана турган, сүйүнө турган күн бул жеңиш күн болуп эсептелет. Бул жеңиш жөнүндө дагы Аллах Таала бир канча аятта Аллах Таала бул жөнүндө баяндап өткөн, пайгамбарыбыздын хадистеринде келип өткөн. Мына ошондой эле Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Али Имран сүрөсүндө И янсурукумуллаху фала галиба лакум фа яхзилкум фаман заллази янсурукум мин ба'ди ва алаллахи фалятаваккалул муъминун деген Аллах Таала аятта баштап, Аллах Таала аяттын маанисинде мындай деп айтат: эгерде Аллах Таала силерге жардам бере турган болсо, фала галиба лакум, анда силерди эч бир жеңүүчү, силерден галып келүүчү эч ким жок. Фа яхзилкум, эгерде силерди Аллах Таала жардамсыз калтыра турган болсо, фаман заллази янсурукум мин ба'ди, андан кийин Аллахтан кийин силерге ким жардам берет? Кандай гана зат силерге жардам бере алат дейт. Ва алаллахи фалятаваккалул муъминун. Мына ошондуктан Аллах Таалага момун мусулмандар, чыныгы Аллахка иман келтирген момун мусулмандар Аллах Таалага таваккел кылсын деп Аллах Таала ушундай кабар берген. Чындыгында Аллах Таала тарыхында, пайгамбарыбыздын жашоосунда дагы бир канча бир абал күндөрдө дагы Аллахтын жардамы жөнүндө баяндар өткөн. Аллах Таала дагы бир аятта болсо Wallahu yuaddi bi nasrihi man yasha'u inna fi zalika la'ibratан li ulil albab деп Аллах Таала баса белгилеп өткөн. Аллах Таала чындыгында Аллах өзүнүн жардамы менен каалаган бенделерин Аллах Таала кубаттап колдойт. Албетте inna fi zalika бул нерседе la'ibratан li ulil absar, акыл ээлери үчүн, ой жүгүрткөн, акыл калчыган адамдар үчүн, акыл ээлери үчүн бул нерседе өтө чоң бир ибрат, өрнөктөр бар деп Аллах Таала катуу белгилеп өткөн. Мына ошондуктан дайым кандай гана абал болбосун, негизи биз Аллах Таалага муктаждыгыбыздын, Аллах Таалага дайым жалынып жалбарып дуа кылып туруу бул ар бир момун адамдын сыфаты экендиги белгилүү. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала жана жогоруда айткандай эле тарыхта бир канча жолу пайгамбардын убагында дагы ошол уруштар болгондугу, уруш болгондугу, ошол учурда Аллахтын жардамы келгендиги жөнүндө Аллах Таала аятта кабар берип, Аллах Таала бул аяттын маанисинде ушундай деп айтат: Лақад
насаракумуллаху фи маватинин кафира ва яума хунейн дейді. Аллах Таала чындыгында силерге көптөгөн жерлерде, көптөгөн абалдарда Аллах Таала силерге өз жардамын берип келген дейді. Жана ошол Хунейн күндө из а'жабаткум касратукум фалам тугни анкум шай'a ва дaqat алейкумул арду бима рахибат thumma валлайтум мудбирин дейді. Аллах Таала бул аятта дагы көптөгөн жерде Аллахнын жардамы менен гана, Аллахнын нусраты, Аллахнын жардамы болгондо гана силер жеңишке жетесиңер деп Аллах Таала эскертип, силердин көптөгөңөр менен өзүңөр ушундай бир суктанып, өзүңөр менен өзүңөр бийиктенип, өзүңөргө өзүңөр таянып албагыла деген Аллах Тааланын аяты келет. Мына ошондуктан Аллах Таала Хунейн күнүндө келгенде өзүңөрдүн көптөгөнгөргө таянып, Аллах Таала силерден эч кандай эч нерсе жардам вадaqat алейкумул ард. Мына ошондо Аллахтын жардамы үзүлсө силерге жер бети таарылашып, жер бети силер үчүн жерге батпай каласыңар. Ушундай бир оор абалдар келиштиги жөнүндө Аллах Таала эскертип, адам баласы дайым Аллах Таалага муктаждыгын, Аллах Тааланын жардамына, Аллах Тааланын кудуретине, кубатына дайым адам баласы муктаж болуу бул зарылчылыгы тургандыгы жөнүндө эскерткен. Себеби дегенде адам өзүнө чиренүү, өзүнө таянуу, балким адамдар көрүп, адамдар уксун үчүн деген ал жерде рия ошол адамдар көрсүн үчүн, адамдар өзүнө текеберликке берилген, адамдар ошол өзүнүн көптүгү менен менменсизге берилип калыш коркунучу бар. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала мусулмандарды, пайгамбарыбызды катуу эскерткендиги жөнүндө. Мына ошондуктан Аллах Таала Бадр урушунда алар аз болгондугуна карабастан Аллах Таала аларга жардам бергендигин баяндап, "Ва лaqad насаракумуллаху би бадрин ва антум азил". Силерге Аллах Таала Бадр күнү силерге жардам берди, силер азчылык болсоңор дагы деп Аллах Таала катуу белгилеп өткөн. Мына ошондуктан дайым мусулман адам ал өзүнүн көптүгүн эмес, же күчүн эмес, же башкага эмес, дайым Аллах Тааланын таянган абалда, Аллах Тааланын гана жардамы менен гана мусулман адамдын ийгилиги, жеңиши жетери жөнүндөгү мына ошол нерсени дайым эстен чыгарбастан Аллах Таалага байлануу менен, Аллах Таалага таянуу менен дайым мусулман адамдын ийгилиги, жеңиши, дайым бул дүйнө акыреттеги жеңиши ошол Аллах Тааланын жардамына муктаж экендигин баса белгилеп өткөн. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдеги жана вадaqat алейкумул ард деп айткан кезде Аллах Тааланын жерини эгер Аллах Таала сиз менен бизге кең кылбаса, Аллах Таала сиз менен бизге бейпил кылбаса, Аллах Тааланын жери сиз менен бизге тынчтык, аманчылык менен курчалбаса, анда бул жер ааламы сиз мен үчүн тар болуп кетиш жөнүндөгүндө вадaqat алейкумул ард, Аллах Таала силер үчүн жер бетин тар кылып коет деп айткан. Мына ошондуктан дагы бул Аллах Таала тарабынан келген жардам дагы Аллахтан болгондон кийин бул жеңиш дагы Аллах Таала тарабынан келе турган жардам, жеңиш Аллах Таала тарабынан келет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала башка бир аятта ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين деп Аллах Таалага эгер силер таянган болсоңор, эгер Аллах Тааланын чыныгы, Аллах Тааланын жардамына муктаждыгыңарды билдирген болсоңор, албетте Аллах Таала силерди жардамсыз калтырбайт, эч качан кайгырбайсыңар, албетте силер чыныгы жеңишке жетесиңер, эгерде силер чыныгы момун мусулман болсоңор деп Аллах Таала баса белгилеп айткан. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала чындыгында бул жашоодогу Аллах Тааланын жеңишин, Аллах Тааланын өзүнүн динине, Аллах Тааланын өзүнүн жериндеги аманчылык, тынччылыкка кээде бул Аллах Таала ар кандай адамдын кандай экендигине карабастан Аллах Таала өзүнүн жардамы келүү жөнүндө, жардам берүү жөнүндө Аллах Тааланын вадасы бар. Мына ошондуктан дагы Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылган бир хадисте кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Инна Аллаха ла юайду хада дини би ражулун фажир. Чындыгында эгер Аллах кааласа, момун мусулмандар эмес, фажир болгон бир бузук залым адамдын, фасык адамдын колунун аркылуу дагы Аллах Таала бул деңде Аллах Таала кубаттап күчтөнтүп коет деп айткан. Чындыгында бул пайгамбарыбыздын хадисиндеги айтылган нерседе Аллах Таала өзүнүн динине, Аллах Таала өзүнүн жер бетиндеги жардамына ар кандай гана адамдар менен болсо дагы Аллах өзү жардамы келе берет. Мына ошондуктан чыныгы момун мусулман Аллах Тааланын жардамына муктаж экендигин эч качан эсинен чыгарбашы керек. Мына ошондуктан дагы фаянсуруна диналлаху ва хум ла яшурун, алар ошондой залым адамдар болсо дагы, жабир адамдар болсо дагы, ошол аркылуу Аллах Таала динди күчтөрүп кубантып коет. Алар өзү динге кызмат кылып аткандыгын билбеген абалда динге кызмат кылып коет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала ва ма я'ламу жунуда раббика илля ху, Аллах Тааланын аскерлерин Аллахтан башка эч ким билбейт деп Аллах Таала баса белгилеп өткөн. Мына ошондой эле
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башка бир хадистеринде албетте бул уруш деген оор абал, адамдардын ар бир адамдын башына кайгы түшкөн, ар бир адамдын башына ушундай бир кыйынчылык түшкөн абал болуп эсептелет. Ал эркектердин башына түшкөн кыйынчылык болсун, ал эми артында турган үй бүлөгө, артында турган энелерге, балдарга кандай оор күндөр экендигин ар бирибиз билебиз. Мына ошондуктан дайым Аллах Таала сиз менен биздин жерибизге жалпы эле дүйнөдө дайым тынччылык болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Абдуллах ибн Аббас разияллаху анхудан риваят кылган хадисте ушундай деп айтат: "Аннан насра ма'ас сабр, ва аннал фаража ма'ал карби, ва анна ма'ал усри юсра" деп айткан. Чындыгында жеңиш бул сабырдуулук менен болот. Ва аннал фаража ма'ал карби. Албетте ар бир Аллах Таала тарабынан бизге берилген жеңилдиктин эшиктери болсо, кыйынчылык ар кандай бир түйшүктөр менен коштолгон болот. Ма'ал усри юсра, ва анна ма'ал усри юсра дегенде, демек ар бир оорчулук кыйынчылыктын аркасында Аллах Тааланын жеңилчилиги бар деп айтат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтканда иннамал усри юсра деп Аллах Таала баса белгилегендей эле ар бир кыйынчылыктын аркасында эки жеңилчилик бар деп Аллах Таала баяндап өткөн. Чындыгында Аллах Тааладан жардам келе турган, Аллах Тааланын келген жеңишке жетүү үчүн адам баласы эң биринчи демек сабыр кылуу керек. Бул сабыр кылуулук шарттардан шарт кылынган нерселердин эң алгачкысы бул Аллах Тааладан үмүт кылуу менен сабыр эч качан үмүтсүз болбостон сабырдуулук кармоо керек. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала ар бир кыйынчылыктын аркасында Аллах Тааланын өзүнүн жеңилчиликтери бар. Аллах Таала өзү бейпилдик берет. Валлаху юхиббус сабирин. Чындыгында Аллах Таала сабыр кылуучуларды сүйөт деген Аллах Тааланын вадасы хак. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала сабыр кылуучулар менен гана жеңишке жетүү мүмкүн экендигин, сабыр менен гана ар кандай бул жашоодогу сыноолорду, кыйынчылыктарды жеңүү мүмкүн экендигин Аллах Таала кабарлап өткөн. Мына ошондой эле ас-сабр يعني الثبات والاحتمال والمواطن الطريق والقيام بالدعوة والتحمل على صفوف الأذى والمتاعبة деп айткандай эле чындыгында сабыр кылуу бул бекем туруу, ар кандай кыйынчылыктарды көтөрө билүү, чындыгында өзү максат кылган нерсеге жетүү жана мусулман адам бийик туруу, мусулман адам ар кандай кыйынчылыктын саптарында болсун, ар кандай оорчулуктун машакаттын саптарында мусулман адам ошол кыйынчылыктарды көтөрө билүү деп баяндап өткөн. Мына ошондуктан мусулман адам дайым Аллах Таалага таянып, жеңип, алдына келген барып кыйынчылыкты Кудай Таалага таянып, Кудай Таалага дуа кылса, албетте Аллах Таала тарабынан жардам келүүсү анык. Мына ошондуктан да Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Валлазина аману ва татмаинну кулубухум бизикриллах, ала бизикриллахи татмаиннул кулуб" деп айткан. Аллаха иман келтиргендер албетте алардын жүрөктөрү тынчтык, бейпилдик табат. Бизикриллах, Аллах Тааланы эстөө менен, Аллах Тааланы зикир кылуу менен, Аллах Таалага дуа кылуу менен албетте алардын жүрөктөрү бейпилдик табат. Ала бизикриллахи татмаиннул кулуб. Албетте Аллах Тааланы зикир кылуу менен гана жүрөктөр бейпилдик табат, эс алат деп Аллах Таала эскерткен. Мына ошондуктан мусулман адам жөнөкөй убакытта эмес, башына кыйынчылык түшкөн учурда, ар кандай мусибат келген учурда дагы, душман менен беттешкен учурда дагы Аллах Тааланы эстөө менен, зикир кылуу менен ар кандай кыйынчылыкты Аллах Таала мусулмандар үчүн жеңил кылган. Мына ошондуктан дагы Умар разияллаху анху риваят кылган хадисте "Ламма кана яумул бадр, надара Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям илал мушрикин وهم 1000 وأصحاب 319 رجلا". Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Умар разияллаху анху риваят кылган бул хадисте жеткизген, сиз менен бизге жетип келген хадисте ушундай дейт: "Яумул бадр" дейт. Бадр урушу болгон күнү пайгамбарыбыз ошол пайгамбардын каршысында турган, пайгамбардын каршысына келген мушриктерди карап отуруп, пайгамбарыбыз алардын миңдеген аскерлерин карап отуруп, бирок пайгамбар өзүнүн сахабаларына, өзүнүн аскерлерине караган кезде болгону 319 гана адам болгондугун карап, фастакбала набий саллаллаху алейхи ва саллям, чындыгында Аллах Таалага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кол көтөрүп туруп дуа кылып, кыблага карап, кыблага жүздөнүп, ثم مد يده, андан кийин пайгамбарыбыз колун көтөрүп, فجعل يهدف بربه, чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колун бийик көтөргөн абалда Аллах Таалага ушундай дуа кылып баштады дейт: "Аллахумма анжизли ма ва'адтани, Аллахумма ати ма ва'адтани, Аллахумма تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تبعد في الأرض وما زالت بتهدف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط
ridaahu an mankabайhi дейт. Чындыгында бул узун хадисте, Умар разияллаху анху риwayat кылган хадисте жогордагы душман менен беттешип турган кезде алардын көптүгүнөн, алардын куралдарынын, аралдардын ушунчалык күчтүүлүгүн карап отуруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн аскерлеринин аздыгын карап отурган кезде алгач эң биринчи пайгамбарыбыздагы Аллах таалага жалынып жалбарып дуа кылгандыгын риwayat кылат. Дуанын маанисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахым анжизни ма вааттани дейт. Анжизли ма вааттани. Аллахым өзүң бизге мага вада кылган нерселериңди Аллахым өзүң инжаз кылгын. Аллахым ошолорду өзүң көргөзгүн, кудретиңди көрсөткүн. Ваати ма вааттани. Аллахым өзүң мага вада кылган нерселериңди бергин. Аллахумма ин тахлики хадихи al-isabata min ahli al-islam la ta'budu fil ard. Эгерде Аллахым сен ушул мусибат себептүү ушул ислам элдерин ыйман келтиргендерди эгерде кыйратып жок кылсаң, анда сен сага ким жер бетинде ибадат кылат деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы улам ушуну узак кылбай туруп, колун көтөргөндө ушунчалык улам колун көтөрүп отуруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үстүндө кийген, үстүндө жабынып турган чепкени пайгамбар ушунчалык узак дуа кылып, колун бийик көтөргөндүктөн желкесинен пайгамбарыбыздын чапаны жерге түшүп кетти деп риwayat кылат. Бул эмнени түшүндүрөт? Мусулман адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баарыбызга үлгү болгон, баарыбызга өрнөк болгон пайгамбарыбыз дагы кыйынчылык келген кезде, ар кандай башка мусибат түйшүк түшкөн кезде, адам ошондой бир уруш менен душманга менен беттешип турган кезде жалынып жалбара турган жалгыз Аллахка гана таянуу, Аллахтын гана жардамы керек экендигин эскертүү максатында пайгамбарыбыз муну ушул кылган амалы сиз менен бизге сабак боло турган нерсе. Ва'адаллахул му'минина бин-наср вал илхаха фи дуа. Чындыгында мусулман адам дайым Аллах таалага дуа кылып, Аллах таалага жардамын суроо менен бирге дайым дуага жалынып жалбаруу керек экендигин, анна насра биядиллах ла ямликуху би башарин. Чындыгында жеңишти Кудайдын колунда гана, Кудай гана бере тургандыгын, Аллахтан башка эч ким жеңишти дагы эч ким ийгилик кыла албаслыгын эскертип өткөндүгүндө турат. Мына ошондуктан мусулман адам ар кандай кыйынчылыктар келсин, ар кандай башына түшкөн мусибат канчалык чоң болсун, канчалык бир мусулман адамдын анын алдында алсыздыгы болсун, ар кандай бир күрөштүн алдында, бирок анын артында ал таяна турган, Аллах таалага ал жалынып жалбара турган Аллах бар экендигин эч качан эстен чыгарбоо керек. Мына ошондуктан чыныгы момун мусулман адам бул дүйнөдөгү бардык эшик жабылган учурда дагы албетте Аллах тааланын эшиги ачык экендигин, дуанын эшиги ачык экендигин эч качан эсинен чыгарбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн жашоосундагы, кала берсе андан башка пайгамбарлардын дагы бардык эшик жабылган кезде Аллахтын эшиги дайым ачык тургандыгын эстен чыгарбастан дуа менен Аллах таалага таянган, Аллах таалага кайрылган. Аны эгерде тарых катары айта турган болсок, Ибрахим пайгамбарды отко ташталган кезде, Жибрил периште жанына жардамга келген кезде дагы хасби Аллаху ва ни'мал вакил, мага Аллах таала өзү жетерлик, мага Аллахтын өзүнүн кепилдиги жетет деп Ибрахим пайгамбар дуа кылгандан кийин Аллах таала ал үчүн Ибрахим пайгамбарга алаланып жанып турган отту куну бардан ва салама, албетте Ибрахим үчүн ал суук болгон жана салкын болгон деген жана тынчтык, бейпилдик болгон деп Аллах тааланын буйругу менен алалып жанган оттагы Ибрахим пайгамбарды күйгүзбөстөн анын ичинен Аллахтын пайгамбарыбызга берген мужизасы менен тирүү чыккандыгында, ошондой эле Муса пайгамбардагы аркасында Фираун аскерлери менен кууп келип, Фираунун алдында аркасында Фираун кууп келип, Муса пайгамбар жана Муса пайгамбар менен кошо иман келтиргендердин абалын эскертип, алдында деңиз, артында душман менен каптап келаткан учурда дагы нахнул мудрикун, чындыгында Муса алейхиссалам жанындагылар эми биз бардыгыбыз кырылып жок болобуз, душман бизге жетип келмек болду деген бир кайгы капасын билдирген кезде, албетте Муса пайгамбар дагы жок, албетте Аллах мени менен деп, ошол кезде Муса пайгамбарга Аллахтын чоң бир мужизасы, колундагы таягын деңизге таштаса, деңиз жарыларын билбейт болчу, бирок албетте Аллах мени менен, менин таянар артымда Аллах бар деп, Аллахка таянып, Аллага ал өзүнүн муктаждыгын билдирген кезде, фадриб би асакал хаджар деп, Аллах таала Муса пайгамбардын ошол деңизди уруу жөнүндөгү Аллах тааланын буйругу келгендиги, деңиз экиге бөлүнүп жарылгандан кийин мусулмандар ал деңизден аманчылыкта, тынччылыкта басып өткөндүгү тарыхта, Куранда ачык айкын белгилегенден, ал эми анын артында Муса пайгамбардын аркасындагы душманды Аллах таала деңиздин астында сууга чөктүрүп, Фираунду өзүн кыяматка чейин башкаларга өрнөк үлгү боло турган кылып калтырып койгондугунда, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын биздин пайгамбарыбыздын дагы башында ошондой бир оор күндөр келип, аркасында
алдында душман келип, артында үңкүргө такалып, башка бир кача турган жолу жок, эч бир башка бир ал жерден алып чыгып кете турган жол жок болуп калган учурда дагы албетте жанында турган Абу Бакыр ушунчалык кайгырып, албетте эми бизге ушундай бир кыйынчылык жете тургандыгы, пайгамбарыбызга бир мусибат жетеби, пайгамбарыбызды эми душман ушундай кылып өлтүрүп коебу деген коркунуч, кайгы курчаган кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакырга карап туруп: "Ла тахзан, инналлаха ма'ана", сен эч качан кайгырбагын, албетте Аллах Таала биз менен деген өзүнүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан Аллага болгон таянычын, Аллага болгон өзүнүн ыйманын бекемдигин көргөзгөн кезде албетте пайгамбарыбызга дагы Аллахтын мужиза керемети, Аллахтын жардамы ал үңкүрдүн алдында чоң бир жүргүмүштүн желеси курулуп, анын алдында бир куштун уясы ал жумурткасы менен тургандыгы пайда болгонун көрүп, Ибрахим Абу Бакр разияллаху анхунун дагы ыйман андан бетер күчөгөндүгү, албетте пайгамбарыбыз дагы бул нерсе болоодон алдын Аллах Тааланын жардамы кандай келерин билбейт эле, бирок албетте Аллага таянган, Аллах Таалага гана ишенген. Мына ошондуктан албетте Аллахтан гана жардам келерин эч качан момун мусулмандар унутпаш керек. Кана Наби саллаллаху алейхи вассалам яд'у раббаху: "А'инни ва ла ту'инни алейя, ва ансурни ва ла тансур алейя, وامكر لي ولا تمكر علي" дейт эле. "وهدني ويسر لي الهدايا إلي وانصرني على من بغى علي" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылганда бир. Бул дуанын маанисинде имам Тирмизи риваят кылган бул хадисте, Ибн Аббас разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп дуа кылар эле. "Ва кана яду наби саллаллаху алейхи вассалам: Rabbi a'inni wa la tu'in alayya", Аллахым мага өзүң жардамыңды берген, менин каршыма жардам бербегин дейт. "A'inni вансурни wa la tansur alayya", Аллахым мага өзүң жеңишиңди берген, wa la tansur alayya, жеңишиңди менин каршыма, жеңишимди галабага, жеңилүүгө айландырып койбогун. "Вамкир ли wa la tamkir alayya", Аллахым өзүңдүн мага жардамыңдын, Аллахым өзүңдүн айлакерлигиңди берген, Аллахым менин каршыма, Аллахым өзүң айлакерлик кылбагын. "Вахадини wa yassir li hidayah", Аллахым мени өзүңдүн хидаят жолуңа жеңил кылгын, Аллахым өзүң хидаятыңа баштагын, Аллахым хидаятыңды мага жеңил кылгын. "Вансурни алейя мен бага алейя", чындыгында ким чектен чыкса, зулумду кылса, Аллахым ошол зулум кылгандардын каршысына Аллах Таала мага өзүң жардамыңды бергин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайым дуа кылат эле. "Анна дуа бил истинза лин наср ма'ал адаб ал анбия ва салихин ва ла يعتمد فقط على الأسلحة المادية والاستعداد البشرية بل مثمة الأسباب الإيمانية والمعنوية ولا بد من استنضاحها" дейт. Чындыгында ар бир момун мусулман адамдын мадди, тагыраак айтканда, өзүнүн колундагы куралына, таянарлык өзүнүн аскерлик даярдыктарына, башка нерсеге эмес, адам эң алгач адамга руханий азык керек, руханий курал керек. Ал адамдын ыйманы бекем болуусуна, ал адамдын өзүнүн руханий ички дүйнөсүнүн күчтүүлүгүнө маани берүү керек экендигин дагы эскертип турат. Демек, дуа менен адам баласы ошол ички дүйнөнүн күчүнө, ички дүйнөнүн албетте Аллахтын алдында ушундай бир күчтүү момун мусулмандардын абалын түшүндүргөн нерсе болуп эсептелет. "Ва мен насру илля мин индиллахил азизил хаким", ошондуктан дагы эч кандай бир жеңишке жетилбейт, бир гана Аллах Тааланын каардуу жана данышман болгон Аллах Тааланын жардамы менен гана момун мусулман ийгиликке жетишке жетет деп айткан. Мына ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн көптөгөн осуяттарынын ичинде васиятын Наби саллаллаху алейхи вассалам иля Муаз ибн Джабал, Муаз разияллаху анхуга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн дагы бир осуяты келет. Бул осуятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ияк вал фирар миназ захф дейт. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз разияллаху анху осуят кылганда ушундай деп айтат: "Сага осуят кылам, эч качан душман менен беттешкен кезде эч качан артка карап качпагын" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуят кылган эле. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Муаз разияллаху анхуга кылган осуяты себеби дегенде, адамдар канчалык душман менен беттешкен учурда албетте жеңишке жетүү оор экендигин эскертип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер душман менен беттешсең, эч качан сен ал жерден качпагын" деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга осуят кылган эле. "Хатта валау мата куллун нас ликуввати адувихим аззухфу" деп, чындыгында мусулман адамдын ыйманы бекем болусун. Эгерде бардык адамдардын курбан болуп баратса дагы, сен эч качан душман менен беттешкен кезде артка чегинип качпагын деген пайгамбарыбыздын осуяты, бул шариятыбыз. Кала берсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол душман менен беттешкен күндө артка чегинип качкан адам
пайгамбар салам оор күнөөлөрдөн эсептеген жөнүндө дагы хадистер келген. Мына ошондой ыйманы күчтүү момун мусулмандар гана душман менен беттешкен кезде албетте артка чегинбеген, мусулман менен беттешкен кезде тескерисинче душман менен кашык каны калганга чейин канын төккөн, жанын берген биздин баатырларыбыз, биздин ата-бабалар ушундай жеңишке жеткен. Мына ошондой кыйынчылыктын аркасында дагы сиз менен биздин мекенибиз, сиз менен биздин элибиз, жерибиз аманчылыкта, тынччылыкта азыркы күндөгүдөй жыргал жашоодо балким жашап жатабыз. Кала берсе көп мурдагы тарыхтар эмес, кече жакынкы эле экинчи дүйнөлүк уруш, дүйнөлүк согуштагы болгон урушта сиз менен биздин элибизден, жерибизден чыккан баатырлардын курбандыктары, анын ичинде ошол душман менен беттешкен кезде артка чегинип качуу кандай чоң күнөө экендигин сезген, билген, түшүнгөн момун мусулман адамдар дагы ошол урушта дагы эрдигин көрсөткөн. Чолпонбой Төлөбердиевге окшогондор чындыгында өзүнүн денесин дозотко тоскондор, алар жөн жерден эмес, балким алардын мусулман болгондугу. Албетте алар ошондой майданда, ошондой маарике уруш менен душман менен беттешип турган учурда албетте алардын жүрөгүндөгү ыйманы агаларга ошондой бир күч кубат берген. Алардын ошол жүрөгүндөгү ыйманы үчүн алар өлүмгө тике караган, ал ажалдан корккон эмес. Мына ошондой эрдиктери тарыхта алтын тамга менен жазылып калып кеткен. Ага окшогон эрдиктер жүздөп, балким миңдеп саналат. Ошондуктан дагы момун мусулман адамдын дайым ага күч кубат берип тура турган, анын таянар тоосу албетте Аллахта гана боло турган, жана Аллахка таяна турган, албетте Аллах Таала менен гана дуа кылып Аллахка гана таянганда албетте Аллахтын жардамы келердигин билип турган эл, ошондой ата-бабаларыбыз, сыймыктана турган ата-бабаларыбыз тарыхта жашап өткөн. Мына ошондуктан Аллах Таала чындыгында бул душман менен беттешкен кездеги оор абалды Аллах Таала эскертип: "Я юхаллазина аману иза лакайтумул лазина кафару захфан фала туаллихимул адбара ва ман юаллихим яума идин дубрахум илля мутахаррифан" дейт. Аллах Таала бул аятта ушундай деп эскертет: "Эй Аллага ыйман келтиргендер, эгерде силер душман менен, ыймансыздар менен беттешкен кезде эч качан силер артка чегинип, артыңарды салып качпагыла" деп айткан. Ал күн канчалык кыйынчылык болсо дагы, ал күн эч качан артка чегинип качпагыла деп Аллах Таала катуу эскерткен. Мына ошондуктан дагы Аллах Тааланын андай учурда Аллахтын каары келердиги, аркага чегинип качкандарга Аллахтын оор азабын эскерткен. Мына ошондуктан сиз менен биздин ушул күнгө чейинки өткөн баатырларыбыздын, ушул күнгө чейинки өткөн биздин ата-бабаларыбыздын курбандыкка кеткен адамдардын дагы Аллах Тааланын алдында алардын эрдиги, манас атадай болгон эл жер үчүн, дин үчүн канын төккөн ата-бабаларыбыздын дагы алардын эрдиги эч качан унутулбайт. Мына ошондуктан канчалаган жигит бул дүйнөдөн өтүшү мүмкүн, бирок анын эрдиги, жигит бул дүйнөдөн өтсө дагы анын эрдиги, анын баатырлыгы кылымдар бою түбөлүк сакталып кала берет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала булар жөнүндөгү аятта, чыныгы баатырлар жөнүндө айтылган аяттарда: "Вала тaqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'un walakin la tash'urun" деген. Аллах Таала бул аятта, Бакара сүрөсүндө айтылган аятта, силер эч качан Аллах жолунда курбан болгон, каза болгондорду алар өлүктөр деп айтпагыла. Бал ахя, балким алар тирүү, walakin la tash'urun, балким аларды билбейсиңер деп айткан. Аллах Таала ошол эле Ал-Имран сүрөсүндө Аллах Таала башка бир аятта: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون дейт. Силер Аллах жолунда курбан болгондорго эч качан өлүк деп эсептебегиле. Бал ахьяу инда раббихим юрзакун, балким алар өз Раббысынын алдында тирүү жана Аллах Таала берген рызкы менен рызкыландырылат деп айткан. Бул аят сиз менен биздин өткөн баатырларыбыздын, тарыхта канча из калтырган ата-бабаларыбыздын алар Аллахтын алдында ошондой бир бийик даражада экендигин, аларды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде кушкабар бергендей эле, алар Хаятул барзахта болсо дагы бейиштин мөмөлөрүнөн куш сыяктуу каалаган жерине учуп барып, алар Аллах Таала берген рызкыдан рызкыланган кыяматка чейин, кыяматка чейин алар бейиштин рахатын, бейиштин жыргалчылыгында учуп жүргөн, ушундай бир кенендик, мейкиндикте жүргөндүгүн Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде түшүндүрүп өткөн. Мына ошондуктан да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жогорку хадисте айткандай: "Иннамал усри юср", албетте кыйынчылыктын аркасында эки жеңилчилик бар дегенден дагы бир тафсиринде, ал жеңилчилик
бул дүйнөдө душман менен беттешкендеги, душман менен канын жанын берген абал кандай оор болгондугуна карабастан, анын аркасында эки жеңилчилик бар дегендин мааниси балким Аллах жолунда канын жаны менен курбан болгон адамдардын Аллах Таала албетте кабыр азабынан куткаргандыгы болсо, экинчиси балким аларды эртеңки дозоктун азабынан дагы Аллах Таала аларды куткаргандыгы, бир кыйынчылыктын аркасында эки жеңилчилик бар экендиги, алар кыямат күнү келгенде эсепсиз бейишке кете турган адамдардын катарында деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бекеринен аларды ошондой деп сүйүнчүлөп куш кабар берип өткөн эмес. Мына ошондуктан дагы албетте адам баласы ар кандай бул дүйнөдөгү кыйынчылыктар болсун, ал кыйынчылыктардын ичинде, башка түшкөн мусибаттын ичинде душман менен беттешкен учурда албетте Аллахка таянуу, албетте Аллахка таянуу дегенде ошол Аллахтын жардамын, Аллахтын жеңишин тосуп тура турган нерсе Аллах Таалага күнөө иштерди жасоо, Аллах Тааладан алыстата турган, Аллахтын каарын келтире турган, Аллах Таала тыюу салган арам нерселерден алыс болуу кереги жөнүндө Аллах Таала эскертип, Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Худ сурасында قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير деп. Аллах Таала пайгамбарлардын тилинде кабар берген бул аятта: эй коомум, эгер силер билесиңерби, Аллах Таала тарабынан мага ачык айкын аят белгилер келген кезде, Аллах Таала тарабынан фаатани минху рахматан, албетте Аллах Таала тарабынан райым, Аллах Таала тарабынан мага ушундай бир мээрими, Аллах Тааланын мээрими келип турса, фаман янсуру миналлах, Аллахтан башка мага ким жардам берет, ин асайтуху, эгерде мен ага күнөөкөр кылсам, Аллах Таала тыюу салган арам нерселерди кылсам, Аллах Тааладан алыстаткан ушундай бир амалга аткарсам деп Аллах Таала ушул аятта катуу бир нерсени сабак иретинде бизге эскерткен. Фамма тазидуни гайра таксир, эгерде ошондой адам баласы кандай башка түшкөн мусибаттын аркасында Аллахтан алыстата турган, адамдын өзүнүн бир кыйынчылык мусибатта Аллахтын жардамсыз калтыра турган нерсе, бул Аллах Таала тыюу салган оор күнөө абалдар адамдан Аллахтан алыстатканда албетте Аллахтын жардамынан үзүлөрүн эскертип турат. Фамма тазидуни гайра тахсирин, мына ошондуктан Аллах Таалага күнөө кылган адамдар Аллах Тааладан жардамсыз, пайдасыз нерсени гана алып келер деген катуу эскерткен. Мына ошондуктан дагы маъсиятиллах تمنع عنه النصر والمعنى هذه الآية يذكرني بوصية رائعة جدا لسيدنا عمر بن الخطاب. Мына ошондуктан дагы сиз менен бизге өрнөк боло турган, үлгү боло турган бул аяттын ачык айкын маанисин түшүнгөн Умар разияллаху анхунун Саад ибн Абу Ваккас разияллаху анхуга берген осуяты эске келет. Бул осуятта Умар ибн Хаттаб разияллаху анху юси биха Саад ибн Абу Ваккас. Саад ибн Абу Ваккас разияллаху анхуга риваят кылышындай дейт. Кала амма ба'д, мен Аллах Таалага пайгамбарыбызга салават айткандан кийин осуят кылам дейт. Фа инни амурука ва ман ма'ака минал ажнад битақваллахи азза ва жалла. Чындыгында сага жана сени менен жүргөн жоокерлерге, аскерлерге осуят кылам битақваллах, Кудай Тааладан коркууну, таквалык кылууну гана осуят кылам. Фа ин таттақиллаха афдалул идда алал аду. Чындыгында эгер сен Кудайдан корксоң, сен күнөөдөн алыс болсоң, тагыраак айтканда Аллахка таянсаң, Аллах Таалага таянар тоң, Аллага дуа кылып таквалык кылсаң, ошондой кыйынчылык болгон учурда таквалык кылсаң, албетте афдалул иддата алал аду, душман менен беттешкендеги сенин эң чоң даярдыгың, эң чоң куралың бул таквалык болуп эсептелет дейт. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала башка бир аятта айткандай эле وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا дейт. Чындыгында кимде ким Аллахка таянса, Аллах Таала ал көтүлбөгөн жактан ага ал жеңишке жетүүгө, ал кыйынчылыктан жеңүүгө, ал душманды жеңүүгө ар кандай ал күтпөгөн жактан Аллах Таалага эшиктерин ачат деп айткан. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ал күтпөгөн тараптан Аллах Таалага ырызкы берет дейт. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْلِهِ يُسْرًا, кимде ким Аллах Тааладан корккон болсо, анда албетте Аллах Таала анын ишин жеңил кылат деп айткан. Мына ошондуктан дагы ал-аквал макидату фил харб, себеби дегенде Кудай Тааладан коркуп таквалык кылуу бул душман менен беттешкен урушта дагы эң чоң куралда, урушта колдоно турган ыкма болуп эсептелет. Ва амрука ва ман ма'ака ан такуна ашаддул ихтирасан минал маасири, мен сага жана сени менен бирге болгондорго эскертем, ушундай катуулук менен эскертемин, силер күнөөдөн олак болгуна, күнөөдөн алыс болгула деп катуу эскерткен.
Ва иннаха адарру алейкум мин адувикум. Чындыгында силер ошол күнөө иштерди жасап коюу, Аллах Таала арам кылган ошондой кыйынчылык душман менен беттешип турганда дагы зулум кылуу, күнөө иштерди кылуу, арам иштерге баруу, албетте ал сенин менен беттешип турган душманыңдан дагы сага оор чоң зыян алып келет деп эскерткен. Себеби дегенде албетте билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн осуяты, пайгамбарыбыз чыныгы ва ма арсалнака илля рахматал аламин, чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мээрим үчүн жөнөтүлгөн, ырайым үчүн, бүткүл аламга ырайым үчүн жөнөтүлгөн пайгамбарыбыз душман менен беттешкен учурда дагы, душман менен ошондой бир оор күн болуп турса дагы пайгамбарыбыздын осуяты эмне эле? Пайгамбарыбыз айтар эле: силер эгерде душман менен беттешип уруш болуп калган кезде эч качан кары картаңдарга кол салбагыла, эч качан бак дарактарды өрттөбөгүлө, эч качан алсыз аялдарга жана балдарга, жаш балдарга кол салбагыла деп. Пайгамбарыбыз кала берсе, алар ибадат кылган алардын чиркөөлөрү болобу, сыйынган жерлери болобу, аларды эч качан өрттөп талкалабагыла деп пайгамбарыбыз катуу эскертет эле. Себеби дегенде бул чектен чыккандык, зулум эң чоң күнөө болуп эсептелет. Албетте зулумдан ашып түшкөн күнөө жок. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи халифасы орун басар болгон Умар разияллаху анхунун осуяты өз убагында: силер күнөөдөн оолак болгула. Антакуна ашадду ихтирасан минал мааси, күнөөдөн ушунчалык оолак, алыс болгула деп. Себеби дегенде ал силерге беттешкен душманыңардан дагы ал силерге зыяндуураак. Силердин кылган күнөөңөр себеби силерди Аллахтан алыстатат. Аллахтан алыстатса, анда силерден Аллахнын жардамы, нусраты үзүлөт деп катуу эскерткен эле. Мына ошондуктан дагы фаин истауайтум мааху фил маасиятин ва кана лахумул фадла алейхим бил кува. Эгерде силер дагы күнөө иштерди кылсаңар, эгерде силер дагы ошондой жаман иштерди, Аллах Таала арам кылган нерселерге барсаңар, силер беттешкен душмандан айырмаңар жок. Анда силерде алар үчүн дагы силерге оор келе турган, силерден жеңе турган чоң бир аларга дагы мүмкүнчүлүк түзүп бересиңер деп катуу эскерткен. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол жанагы жогоруда айтылган аят, Аллах Таала пайгамбар менен тил менен айтылган аяттагыдай эле, эгерде Аллах Таалага күнөө иш кылсак, Аллах Таала арам кылган нерседен кылып Аллах Тааладан алыстаган кезде Аллахтан башка ким бизге жардам берет деп катуу эскерткен. Мына ошондуктан дагы чындыгында жашоодагы бул адам баласынын жашоосунда тарыхындагы ар кандай кыйынчылыктар, ар кандай бир оор абалдар, ошондой бир уруш болгон учурдагы анын аркасындагы кыйынчылыктар жөнүндөгү жеңилдиктерди эскертүү менен дагы бир тарыхтагы окуяны, ошол окуяны Аллах Таала Куранда өзүнүн сөзү болгон Куранда баяндаган бир сүрөгө токтолгум келет. Чындыгында Аллах Таала Курандагы кыска сүрөлөрдүн биринде Курайш, Лиляфи Курайш сүрөсү бар. Бул Курайш сүрөсү эмнени баяндайт, эмнени түшүндүрөт? Чындыгында Аллах Таала Куран-ы Каримде: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. Лиляфи Курайш, илафихим рихлаташ шитаи вас-сайф, фалья'буду рабба хазал байт аллази ат'амахум мин жу'i ва аманахум мин хауф деп Аллах Таала бул сүрөдө ушундай деп баяндайт. Чындыгында Курайш, бул Курайш пайгамбарыбыздын урусунан болгон. Пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келгенге чейин эле аларды Аллах Таала ушундай бир даражасын көтөргөндүгүн жөнүндө баяндайт. Чындыгында бул Курайш сүрөсүнүн эмне себептен мындай баяндагандыгы жөнүндө bundan алдыңкы сүрө, балки Фил сүрөсүнүн дагы окуясы буга байланыштуу. Мына ошондуктан дагы Абдуллах ибн Мас'уд разияллаху анху Курайш сүрөсү менен Фил сүрөсүнүн экөөнү бир сүрө катары эсептегендиги дагы ушул жөн жерден эмес. Себеби дегенде Аллах Таала пайгамбарыбыз төрөлөр жылы, пайгамбарыбыздын төрөлө турган мекенин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлө турган жердин тынчтыктын, мейкиндиктин, ошол амандыктын мекени болуш үчүн дагы ошол кездеги Меккенин, Кабаны талкалайм деп келген атайын пилдер менен куралданган Абраханын душмандыгын, Абраханын аскерлерин талкалаган окуя баяндалат. Албетте ал жерде Аллах Таала тарабынан Абабил деген куштар менен дозоктун отунун жанагы тырмактарына кымчыган абалда келип, Абраханын аскерлерин пилдери менен кошуп баарын талкалаган окуя келип, андан кийин ал жөн жерден эмес, балким Аллах Таала тарабынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлө турган мекени, ама ошол жылы пайгамбарыбыз төрөлгөн. Пайгамбарыбыз ошол пил окуясы болгон жылы төрөлгөн деп тарыхта тастыкталгандай эле. Демек бул аманчылык, тынччылык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүшү менен ошол жерден тынччылыгы, аманчылыгы дагы канчалык маанилүү экендигин Аллах Тааланын жардамы, Аллах Тааланын бир чоң муъжизасы болгон. Мына ошондуктан дагы
Курайштарга эскертүү катарында Аллах Таала эмне дейт? Ли иляфи Курайш иляфихим рихлата шитаи ва сайф. Чындыгында Аллах Таала ошол Курайштын ошол жеңилдиги менен Аллах Таала тарабынан берилген аларга башка улуттар, башка араб урууларына болгон алардын сүйкүмдүүлүгүн, алардын өнөктөштүгү жөнүндө, алардын Аллах Таала тарабынан берилген жардамы жөнүндө Аллах Таала эскертип касам менен баштап, иляфихим алардын ал өнөктөштүгү рихлата шитаи ва сайф, алардын бир убакыттагы кышындагы алардын сапары соодагылык менен ишкерлик кылган менен сапары кышкысын Йеменге Вассайф ал эми жайкысын болсо азыркы Шам мамлекеттерине кылынып турган алардын соода сапарларын эскертип, Аллах Таала тарабынан берилген чоң бир немат экенин эскерткен. Фалябуду рабба хазал байт. Мына ошондуктан бул ийгиликти, бул жеңишти силер Аллахтан деп билгиле. Мына ошондуктан бул үйдүн ээси болгон, бул Кабанын Раббысы болгон Аллах Таалага гана ибадат кылгыла. Анын айланасында турган аснамдар, буттар силерге эч кандай жардам берген жок. Балким Аллахтын пайгамбары болгон, эң акыры заман пайгамбары болгон пайгамбардын төрөлө турган жери эч кандай уруш жаңжалсыз, амандыкта, тынчтыкта боло турган Аллахтын жардамы келгендигин эскертип, фалябуду рабба хазал байт. Албетте бул үйдүн Кабанын Раббысы ээси болгон Аллахка гана сыйынгыла. Аллати атамахун мин жу. Силерди Аллах Таала ал зат ошол ачкалыктан, кыйынчылыктан силерди аларды тойгоздурган ва аманахум мин хауф. Албетте Аллах Таала ошондой бир коркунучтун аркасында аларга аманчылык, бейпилдик, тынчтылык берген Аллахтын өз Раббысы болгон Аллахка сыйынгыла деп эскерткен. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз баса белгилеп айта турган нерсе ниъматун азима. بل يكاد يكون أعظم النعم حتى يشعر الإنسان بالطمأنينة والسكينة والرضا والسعادة والشعور بها غاية هي الأهمية وهي النصر дейт. Чындыгында адам баласы ушундай бир денесинин түпкүрүнөн адам баласы сезип биле турган бул тынччылык, бул бейпилдик, Аллах Таала тарабынан берилген бакыт, баалуулук, бул Аллах Таала тарабынан берилген ал бир нерсеге ушунчалык маани берип, ал маани берүүдө адам баласы сезе турган нерсе, адам баласы ал нерсеге Аллахтан гана болбосо, ал адам баласы эч качан ага өзүнүн алы жетпөөсү зарыл болгон нерсе. Ал эмне десе, а'ламун ни'амху ал-амн деп айткан. Чындыгында Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң немат бул аманчылык, тынччылык деп айткан. Фала ястати'ул инсану ан яиша фи баладин халатин минал халқи вал хауфи ват таваттур дейт. Чындыгында кандай гана инсан болбосун, кандай гана жер, кандай гана шаарда жашабасын, эгерде аны ар кандай коркунуч, кыжалатчылык, ар кандай бир адамдын оюн алып кача турган бир түйшүк мусибаттар курчап турган болсо, эч бир адам ага туруштук бере албайт, эч бир адам андай жерде чыдабайт. Вал амн хуа хажатул асасиятил мужтамаат. Чындыгында бул аманчылык, тынччылык ар бир коомчулуктун ичиндеги эң зарыл болгон, эң муктаж болгон нерселерден эң алгачкысы болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы ла ястагни анху би хали минал ахвал бал жа'ала Аллаху ал-амна мин ни'ами ахлил жанна. Чындыгында эч бир абалда адам баласы ансыз андан эч бир алыс кала албай турган, анын муктаждыгы андан үзүлүп калбай турган эң Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң немат бул аманчылык. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала бейиш элерине немат кылып берген нерсе амин болуп эсептелет. Аннахум ла яхафу ва ла яфзаун. Ла яхафуна ва ла яфзаун деген Аллах Таала алар бейишке кирген кезде эч качан коркушпайт жана эч качан чочушпайт деп айткан. Удхудуха бисаламин аминин. Аллах Таала албетте бейишке киргендердин, бейишке кирүүчүлөргө удхулуха бисалам аминин, Аллахтын тынчтыгында, аманчылыгында бейишке киргиле деп Аллах Таала бейиш элерине берилген нематтын эң алгачкысы бул аманчылык, тынчтылык экендигин катуу эскерткен. Вахум фил гурфатин аминун. Аллах Таала башка бир аятта Аллах Таала бейишке киргендердин бейиштин ичинде сыйланган чоң-чоң сыртынан ичи көрүнгөн чоң-чоң бөлмөлөрдө сыйлангандыгы жөнүндө Аллах Таала эскертип өтөт. Мына ошондуктан дагы албетте ал жеңишке жетүү, бул дүйнөнүн ар кандай кыйынчылыгынан жетип, түбөлүктүү бейиштин жеңишине жетүү, иннал муттакина фи мaqamin амин. Албетте бейиш элерине берилген орундар албетте ал аманчылык, тынччылык менен гана келе турган нерсе деп айтылган. Мына ошондуктан бул тынччылыктын жетүүнүн эң алгачкы, эң сыры демек Аллах Таалага иман келтирүү жана Аллах Тааланын барлыгын, Аллах Тааланын бирлигин, жалгыздыгын, бирлигин билүү эң алгачкы Аллах Таала тарабынан келинген аманчылыктын, тынччылыктын эң алгачкы сыры болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнүн сөзү болгон башка бир аяттарда баяндап: "Ва дарабаллаху масалан карьятин канат аминатан мутмаинна
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان дейді. Аллах Таала бұл аятта баяндап эмне дейт? Чындыгында кайсы бир айыл ээлерин Аллах Таала мисал кылып дейт. Алар аманчылыкта, тынччылыкта, бейпилдикте жашалат. Аларга Аллах Таала ар күн сайын алардын рызкысын алар күтпөгөн, алар билбеген ар түрдүү тараптан Аллах Таала аларга рызык кылып берет. Бима ан'амаллах, Аллах Таала ал немат кылып берген нерселерден. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Албетте Аллах Таала эгерде алардын ошол либасел жуу вал хауф чындыгында ачарчылыктын, ачкачылыктын, коркунучтун кийимин качан кийгизет? Алар өздөрү кылган күнөө иштери себептүү деп Аллах Таала эскерткен. Мына ошондуктан дагы коомчулуктун, элибиздин, жерибиздин, мамлекетибиздин тынччылыгын ойлогон ар бир адам ал өзү ошол күнөө иштерден улак болуу, алыс болуу, ал адамдын өзүнүн гана ошол Аллах Таала тарабынан кабыр азабынан, дозок отунан кутулуу эмес, балким коомго кылып аткан салымы дагы болуп эсептелет. Себеби дегенде Аллах Таала вада кылгандай, кайсы бир коом качан гана күнөө иштерди жасаганда, Аллах Тааладан алыстап, Аллах Тааланын жардамынан үзүлгөндө ар кандай мусибат, түйшүктөр келүүсү ачык айкын нерсе. Мына ошондуктан дагы ар бир адам жок дегенде өзүнүн коомго кошкон, өзүнүн мамлекет үчүн, өзүбүздүн мекенибиз үчүн кошкон салымыбыз, эгерде бир жакшылык иш кыла албасаң, эгер салым кошо албасаң, жок дегенде арамдан тыйыл, күнөө кылба. Сенин кылган күнөөң себептүү элибизге, жерибизге, коомубузга ар кандай бале келип калыш коркунучтары бар. Ошондуктан сен жок дегенде жакшылык кыла албасаң, анда жамандык зыяныңды тийгизбей тур деген айтмакчыбыз. Аллах Таала ошондуктан дагы ар бир пендеге бере турган нематын, аманчылыктын кыйын, бул аманчылык Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң немат. Бул нематты түшүнүп биле турган, аманчылыкты биле турган нерсе ал-мафхумун амр фил Кур'ан муртабитун бил курби мин Аллах. Демек, Аллах Таала тарабынан сиз менен бизге түшүндүрүлгөн жеңиштин, аманчылыктын түшүнүгү ар дайым Аллах Таалага жакындоого байланган, анын каршысында тескерисинде турган, Аллахтан алыстата турган, Аллахка күнөө иштерди жасай турган амалдардын бардыгы Аллах Тааладан жардамынан алыстатып, тескерисинче ар кандай балелерди алып келе турган коркунуч бар. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала башка бир аятта баяндаган аятта эмне дейт? Захарал фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас. Ар кандай кургакта болсун, сууда болсун, Аллах Тааланын жер бетиндеги бузукулуктун, жаман нерселердин, фасад ар кандай бир коомго бардык нерсеге зыян алып келип аткан ушундай бир жаман нерселердин көбөйүшү, кургакта да, сууда да ошондой нерселердин көп жер бетинде көбөйүшү бима касабат айдин нас, адамдардын өз колу менен кылып аткан күнөө иштердин кесепетинен деп Аллах Таала катуу эскерткен. Мына ошондуктан дайым сиз менен бизди динибиз, ислам дини, тынчтыктын, аманчылыктын дини, дайым адам баласы Аллах Таала арам кылган арам иштерден, күнөө иштерден оолак болууга, алыс болууга, ошол сенин мекенге, ошол сенин элибизге, жерибизге кошкон салымың, өнүгүүгө кошкон кылып жаткан сенин кошумчаң болуп эсептелет. Мына ошондуктан факулламал илтазамал инсану фиха ахаллат фиха ни'матал амн. Ошондуктан ар бир адам бул жашоодогу өзү жашап турган коомдо, ортоп турган жеринде, жашоосунда, мекенинде эгерде адам баласы ошол такыбалыкты өзүнө бекем тутса, өзүнө такыбалыкты адат кылса, албетте Аллах Таала тарабынан берилген аманчылык нематына кошкон салымы болуп эсептелет. Факуллама ибтаада анха халлат бихил хауфу ва истабада бихил халака. Мына ошондуктан адам баласы канчалык тескерисинче күнөө иштерди кылган сайын, күнөө иштерге улам жакын барган сайын, албетте аны Аллах Тааладын коркунучу, ачкачылык, ар кандай ачарчылык, кыйынчылыктарга жакындатып бара турган, тескерисинче аны Аллахтын жардамынан алыстата турган нерсе болуп калат. Мына ошондуктан Куран түшүнүгүндө бизге баяндагандай эле адам баласы өзүнүн бул дүйнөдөгү материалдык материалдык гана бир таянуу эмес, Аллах Тааладан ма'нави, рухани, чындыгында адам баласынын ички дүйнөсүнүн азыгы боло турган, ички дүйнөсүнүн тазартып агартуу менен гана бул дүйнөгө адам баласынын чыныгы ордун тапкан. Адамды Аллах Таала Куранда баяндагандай валакад каррамна бани адам баласын улуу инсан кылып жараттык деген инсандык сыфатка ээ болобуз. Аллах Таала мына ошондуктан адамдын күн сайын адамга эң кыйыны адамга адам бойдон калуу кыйын экендигин эскертебиз. Аллах Таала ар бир мумин адамдын бул жашоодогу аманчылык, тынччылыктын сыры бул Аллага ыйман келтирүү, Аллахтын барлыгын, жалгыздыгын, бирлигин билүү бул Аллах Таала тарабынан вада кылынган нерсе. Мына ошондуктан дагы сөзүмдү жыйынтыктап жатып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн белгилүү бир хадисиндеги айткан хадиси менен жыйынтыктар элек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисинде
من أصبح منكم آمنا في سربه والمعافيا في جسده وعنده قوت يومه كأنما حيز الدنيا بحذافيرها деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл берекелі хадисінде егерде ким силерден аманчылыкта тынччылыкта көзүн ачып таң аттырган болсо, бұл пайғамбар бұл осиятында 3 нерсени катуу баса белгилеп баяндаган. Биринчи берилген Аллах Таала тарабынан берилген байлык, Аллах Таала тарабынан берилген баа жеткис байлык бул эмне десе, "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи", аманчылыкта, тынччылыкта көзүн ачкан болсо дейт. Демек, аманчылык, тынччылык Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң немат. Аллах Таалам элибизге, жерибизге, мекенибизге дайым тынччылык берсин, Аллах Таалам аманчылык менен коштосун. Ва муафиян фи жасати, экинчи берилген байлык бул ден соолук деп айткан. Мына ошондуктан 6 мүшөң аман болсо, ден соолугуң чың болсо, андан ашып түшкөн байлык жок. Канчалаган миллион, миллиарддаган акчаң болсо дагы, эгер ден соолугуң болсо, ал акчаңа ден соолукту сатып албайсың. Сенден Аллах Таала бир түйүн сурабастан берип аткан ден соолуктун нематын, байлыгын баалап, барктап билүү ар бир мусулман адамдын экинчи баа жеткис байлык болсо, үчүнчүсү болсо, ва инда кута яумихи, эгер анын алдында бир күндүк азык оокаты болсо, анда ал үчүн бүткүл дүйнөдөгү бардык мал мүлк байлык берилиптир деп айткан. Себеби дегенде адам баласы кечеги рызкыңды бүгүн жей албайсың, эртеңки рызкыңды Аллахтан башка эч ким билбейт. Мына ошондуктан бул жашоо бир күндүк гана жашоодо бейпилдик, аманчылыкта жашоону Аллах Таала барыбызга насип кылган болсун. Аллах Таалам элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык берсин. Ар кандай душмандын жамандыктарынан, душмандын айлакерлигинен Аллах Таалам бизди алыс кылып, барыбызга Аллах Тааланы зикир кылган, Аллахтын жалгыздыгын, Аллахтын бирлигине иман келтирип, Кудай Тааладан таква кылган пенделердин катарында кылып, дайым мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн Кудай Таалам түбөлүктүү кылсын. Аллах Таалам өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсүн, Аллах Таалам өркүндөтсүн. Аллах Таалам дайыбыздын ушул замандагы, ушул ар бир жашап аткан замандашыбыздын, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошкон инсандардан кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.